Кутмандуу күнүңөр менен балдар. 7-класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү сабактын темасы ден соолук чың болуу үчүн эмне кылуу керек? Ал эми грамматикалык материалыбыз диалог, маектешүү. Бүгүн сабакта диалог деген эмне? Ден соолук чың болуу үчүн эмне кылуу керек? Деген суроолорго жооп аласыңар. Ал үчүн Акын Барпы Алыкулов жөнүндө текст окуйбуз. Акындын көз деген ырынан үзүндү окуйбуз. Ден соолук тууралуу ой жүгүртөсүңөр. Өз алдыңарча тыянак чыгарып, ден соолукту чыңдоо жөнүндө айтып бересиңер. Диалог деген эмне? Диалог эки же бир нече адамдын сүйлөшүүсү. Диалогко катышкан адамдарды маектешүүчүлөр дейбиз. Маектешүүчү адамдардын репликаларынан суроо, жооп, каршы пикир жана башка сүйлөмдөрүнөн диалог түзүлөт. Сүрөттө эки адам диалог түзүп жатат, сүйлөшүп жатышат, суроо берип, суроого жооп берип жатышат. Ден соолук чың болуш үчүн туура тамактануу керек деп айтылат. Келгиле, туура тамактануу деген эмне? Сүрөттү карап түшүнүп алалы. Тамактануунун бир күндүк рационуна көңүл бургула. Кандай тамак? Сүйлөмдө катылган сөздү тапкыла. Мындай тамактын артынан суу ичиш керек. Демек ал туура айтасыңар, кургак тамак. Кандай тамак? Кайсы сөз катылган? Жайында бадыраңды кышкыга даярдашат. Демек ал туздалган бадыраң. Дагы кайсы тамакты сөз кылып каттык? Карайбыз. Картошканын мындай болуп бышканы баарыбызга жагат. Демек ал куурулган картошка. Манты ушундай болгону үчүн аны адамдар аз жейт. Демек манты абдан майлуу. Майлуу деген сөз катылган. Кандай тамак? Пляжда мындай балыктар көп сатылат. Балким сатып жегенсиңер. Демек ал ышталган балыктар. Ышталган деген сөз катылыптыр. Жайында ысыкта тамактар сакталбайт. Аларды даярдагандан кийин дароо жеп коюш керек. Демек ал ачыган тамак болуп калат, эгерде өз убагында жебесе. Биз сөздөрдү таап, туура тамактануу үчүн кайсы тамактар пайдалуу, кайсы тамактар анчалык пайдалуу эмес экендиги жөнүндө ойлоно баштадык. Эми мен сунуштаган 6 сүйлөмдүн ою туурабы же катабы? Бул сүйлөмдөгү ойлорду баалагыла. Же к тамгасын, же т тамгасын коюп белгилегиле. Кандай деп ойлойсуңар? Чипсы абдан даамдуу жана пайдалуу тамак. Туурабы? Даамдуу экени туура болсо да, пайдалуу экенине күмөнүбүз бар. Анда к деп белгилейле. Ката.
Жакшы окуу үчүн көп тамак жеш керек. Келгиле балдар, бул ойду туура деп белгилейли. Тамактанган жана өз убагында тамактанган окуучу жакшы окуйт. Бирок ашыкча көп тамак жеген туура эмес. Ушундай жыйынтык чыгаралы. Кымыз ден соолукту чыңдайт. Бул ойго кандай белги койдуңар? Туура. Момпо суу көп жесе тишке пайдалуу. Ушундайбы? Албетте баарыңар ката деп белгиледиңер деп үмүттөнөм. Момпо суу көп жесе тишке зыяндуу. Isık tamakты кечинде ичпеш керек. Эмнеге ичпеш керек? Ичиш керек. Демек бул сүйлөмдөгү ой ката. Балмуздакты баары жакшы көрөт. Ушундай да, балдар? Анда туура деп белгилейбиз. Макалдарды окуп, маанисин талкуулагыла. Көзүң ооруса, колуңду тый. Ичиң ооруса, оозуңду тый, дейт кыргыз макалы. Түшүндүрүп көрөлү. Турмуштан мисал келтиргиле. Эмне үчүн көзү ооруса, колун тыйыш керек? Ал эми ичи ооруса, оозун тыйыш керек. Башкача айтканда, тамакты азыраак жеп туруш керек, ичи айыкканча. Кандай деп ойлойсуңар? Башка улуттарда ошого окшош макалдар барбы? Балдар, макалдарды окуп, алардын мааниси тууралуу ойлонуп чыктыңарбы? Телесабак аяктагандан кийин бул тапшырманы кайрадан аткарсаңар жакшы. Балдар, ден соолук чың болуш үчүн эмне кылыш керек деген суроого дагы жооп издеп жатабыз. Көз тууралуу бир нече суроо берем. Суроолорго жоопторду болжомолдоп көргүлө. Эгерде көзгө чаң кирсе, анда эмне кылыш керек? 4 жооптун арасынан кайсы жооптор туура болот деп ойлойсуңар? Эгерде көзгө чаң кирсе, доктурга барыш керек. Суу менен жууш керек. Суу менен жууганда балким жардам берет, анда докторго барбай койсо болот. Дагы бир ойлоно турган нерсе, эгерде көзгө чаң кирсе, эмне кылбаш керек? Ойлонгула. Кайсы жоопту туура деп ойлойсуңар? Эгерде көзгө чаң кирсе, кол менен сүртпөш керек. Кыргыз элинин макалын окудук. Көзүң ооруса, колуңду тый. Азыр текст окуйбуз. Текстте акын Барпы Алыкулов жөнүндө окуйбуз. Акындын ден соолугу жөнүндө эмне айтылды? Суроого жооп тапкыла. Барпы Алыкулов 1884 жылы Сузак районунун Ачы кыштагында туулган. 8 жаштан эле оор жумуштарда иштеген. Атасы Алыкул Барпынын ырчылык талантына таасирин тийгизген. Ал акындар менен айтышка көп чыккан. Ошондуктан анын таланты жакшы өнүккөн. 16 жашка чыгып чыкпай, акындык даңкы эл арасына тараган. Көпкө созулган оорудан кийин Барпынын эки көзү көрбөй калган. Ошентсе да акындык өнөрүн таштаган эмес. Башка акындардан айырмаланып, Барпы комуз черткен эмес.
бирок ырларын түрдүү обонго салып ырдаган. 1949-жылы 9 ноябрда дүйнөдөн кайткан. Текстти окуп бүттүк. Акындын ден соолугу жөнүндө эмне айтылды? Сүйлөмдөрдү бүтүргүлө. Барпы бала кезинен оор жумуштарда иштегендиктен анын көзү эмне болгон? Ооба, балдар, тексттен окудук. Анын көзү көрбөй калган. Атасы көп элдик ырларды айтып бергендиктен Барпы эмне кылган? Ырчы болгон. Атасынын таасири менен ырчы болгон. Акындар менен көп айтышкандыктан Барпынын таланты эмне болгон, балдар? Таланты өнүккөн. Демек, Барпы ырчылык кесипке өзү үйрөнгөн. Башка акындардын айтышканын көрүп, акындар менен өзү айтышып, ырчылык талантка ээ болгон. Текст боюнча суроолор. Суроолорго жооп бергиле. Эмне үчүн Барпы бала кезинен оор жумуштарда эмгектенген? Барпы кайсы учурда жашагандыгын эске алып жооп беребиз. Анын талантына ким таасир тийгизген? Анын кандай чыгармаларын билесиңер? Эмне үчүн 16 жашында эле акындын даңкы алыска тараган? Барпы башка акындардан эмнеси менен айырмаланган? Текстте бул жөнүндө айтылды. Ал комуз черткен эмес, обонго салып ырдаган. Мына ошонусу менен айырмаланган. Барпы Алыкулов тууралуу текст окудук. Суроолорго жооп бердик. Ой жүгүрттүк. Эми биз акын жөнүндө маалымат баракчасын толтура алабыз. Маалымат баракчаны толтуруу үчүн кластер жардам берет. Маалымат баракчасында биринчи акындын аты жөнүн жазгыла. Барпы Алыкулов деп. Экинчи сапка анын туулган жылын, кийинки сапка туулган жерин көрсөткүлө. Төртүнчү сапка акындын кесиби жөнүндө түшүнүк жазгыла. Ал комузу жок ырдагандыгын, обонго салып ыр чыгаргандыгын жазсаңар болот. Бешинчи сапка анын чыгармаларынан кайсыны билесиңер? Божомолдоп жазып көргүлө. Мен силерге интернеттен Барпы Алыкуловдун ырларын окуу китептерден издеп көрүүнү сунуштайм. Ал каза болгон жылын акыркы сапка жазып, маалымат баракчасын толуктап түзө аласыңар. Бул тапшырманы телесабак аяктагандан кийин өз алдыңарча аткарып, мугалимиңерге жиберүүнү сунуштайм. Барпы акындын көз деген ырын окуйбуз. Ырды окуп жатып, ойлонуп, эмне үчүн ыр ушундай деп аталганына жооп тапкыла. Азыр божомолдоп көргүлө. Эмне үчүн бул ырды көз деп атаган? Ырда эмне жөнүндө сөз болот деп ойлойсуңар? Ооба балдар, туура божомол жасап жатасыңар. Көз жөнүндө ыр окуйбуз. Эмне үчүн? Себеби акындын көзү көрбөй калган. Ырдагы сөз айкаштардын маанилерин түшүнүп алалы. Бул ырда көз деген сөз бир нече жолу кезигет. Көздүн нуру, көздүн көрүүсү айтылат. Көздөн кымбат нерсе жок деп жазат акын. Демек, көз
акын үчүн эң кымбат. Көзсүздүк деген сөз кездешет. Оңгусу көз, көзсүз, көзсүздүк демек көзү жок жашоо, көзсүз жашоо. Көздү сакташ керек деген ой айтылат. Бул сүрөттө барпы кайсы адам? Колуна комуз кармаган адам барпы эмес. Таягын жанына кармап отурган улуу жаштагы акын бул барпы. Ал көзү көрбөгөндүктөн таяк менен жүргөн. Демек биз акынды сүрөттөн таптык. Эми анын ырын окуйлу. Канатсыз улуу сууну кечкен көзүм, тиктесем алыскыга жеткен көзүм. Алысты жакын кылган сенсиң көзүм, жаралган алтын жанга теңсиң көзүм. Сен менен таза кийим кийдим өзүм, кагылбай тоодо ташта жүрдүм өзүм. Өнөргө көздүн нуру жардам болот. Өнөр да көз болбосо кайдан болот? Дүйнөдө көздөн кымбат эч нерсе жок. Көзсүздүк о калайык, билсең тозок. Бүгүнкү сабактын максатында көрсөтүлгөндөй, диалог, маектешүү деген эмне көңүл буруп, диалогту окуп, талкуулайлы. Окуучулар сабактан кийин маектешип баратышты. Өскөнбек барпы акындын көзү көргөн эмес экен. Сен бул жөнүндө билчү белең деп сурады. Жок, бүгүн окудум. Оорудан улам көзү көрбөй калыптыр, деди Тамара. Акын үчүн көзсүз жашоо кыйын го. Акын көргөн нерселерин таасирленип ырдайт эмеспи? Ооба, ал өз ырында көздөн кымбат нерсе жок деп ырдаган экен. Мен анын айтканына кошулам. Көздү сакташ керек. Азыркы кезде бул актуалдуу. Телефон, компьютер жана башка техника көздүн нурун алат. Балдар, диалогту окуп чыктык. Диалогтогу ар бир сүйлөшүү жаңы саптан, баштамга менен жазылды. Алдына тире коюлду. Көңүл бургула. Диалогто маектешүүчүлөр Өскөнбек жана Тамара болду. Алардын сөзүнөн башка автордун сөзү дагы бар болду. Реплика менен автордун сөзүнүн ортосуна тире коюлду. Автордун репликадан кийинки сөзү кичинекей тамга менен башталды. Эгерде автордун сөзү репликадан мурун турса, анда автордун сөзүнөн кийин кош чекит коюп, анан реплика жазылат. Балдар, ден соолук чың болуу үчүн эмне кылыш керек деген темада класстык саат болот дейли. Ал класстык саатта сен чыгып сүйлөйсүң дейли. Анда чыгып сүйлөөгө даярдангыла. Бул тапшырманы телесабак аяктагандан кийин өз алдыңарча аткаргыла. Оозеки сүйлөп, телефонуңарга үн билдирүү жаздыргыла. WhatsApp группадан классташтарыңар менен бөлүшүп, сүйлөгөн сөзүңөрдү өз ара текшергиле. Бул сөзгө даярдык жүргүзүү үчүн планды пайдалангыла. Эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз диалог деген эмне деген суроого жооп ала алдык. Диалог менен иштедик.
Ден соолук чың болуу үчүн эмне кылуу керек деген суроого көп жолу ой жүгүртүп, текст аркылуу жооп алдык. Барпы Алыкуловдун өмүр баянын жана анын көздөгөн ырынан үзүндү окудук. Ден соолук тууралуу ой жүгүрттүк. Силер үй тапшырмасында дагы ушул жөнүндө айтып бересиңер. Өзүңөрдү баалагыла. Ан үчүн бул слайдка көңүл буруп, 4 булуттун бирине өзүңөргө белги койгула. Мен сабакта көп нерсени үйрөндүм деген позицияда болсоңор, анда оң жактагы булутту тандагыла. Балким силер үйрөнүп гана жөн болбостон, жаңы нерселерди билдим деп айтарсыңар. Анда жашыл булутка дагы белги койгула. Ал эми өзүңөрдүн түшүнгөнүңөрдү башка бирөөгө түшүндүрө алам десеңер, кызыл булутка дагы минесиңер. Эч нерсе түшүнгөн жокмун деген окуучу сары булутту тандайт. Кайсы позицияны тандадыңар? Мен түшүнгөн жокмун деген булутту тандаган окуучу телесабакты кайрадан көрүш керек. Суроолорго өз алдынча жооп издеш керек. Анан мугалими менен дагы баарлашып, суроолорду талкуулап алса болот. Балдар, сабагыбыз ушуну менен аягына келип жетти. Саламатта болгула.